Эки кабаттуу 19 канадан турган бакча заманбап өзүнчө оотканасы, балдар ойноочу аянты менен курулду. Ичинде ысык, муздак суу, бир учурда 25 жеткинчек тамактануучу ашканасы бар. Жаңы 15 жумуш ордо түзүлдү. Бул 65 миңдей калк жашаган Өзгөн шаарындагы мамлекеттик 8-чи бакча. Аталган калаада балдардын бакча менен камсыздалуусу 17% түзөт. Президентибиз көңүл буруп атат, мына кийинки жылдарда андан калмышына мына губернаторубуз өзгөнүздүн мэри тынбай эле ушу балдар бакчасы тууралуу сөз болот ар дайым. Ушу нерселер ниет кылгандарыбызга жетип калсак жакшы болмок. Президенттин Ош облусундагы өкүлү жергиликтүү бийлик жетекчилерине мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын санын көбөйтүүнү, бул үчүн каражат булактарын табыларын билдирди. Жатак бөлмөсү Байыркы шаарда инфратүзүм да жаңыланууга муктаж. 22 миң кардары бар Өзгөн тазалык ишканасынын кызматкерлери облус жетекчиси менен болгон жолугушууда маяна, жаңы заманбап техникалардын зарылдыгы туурасында маселе көтөрүштү. 2006 жылдан бери иштейм, 17 жыл болду иштегенимге. Азыр айлык эми тиричиликке аз да. 20 миң ашындай жазылган билан 16-15 соцфондубуз бар. Проект жаздык. Ошол бизге ошол техникалар жетишпегендиктен азыр ошону биз губернатордон суранып атабыз, контролдо бериңиз деп атабыз. 10 техника келиш керек. Анан мусорный завод $1,5 миллион ошол келип калса, биздин Өзгөн шаарыбызда анан тазалыгыбызда өнүгүү болот. Ал арада Өзгөн шаарында наркы 11 миллион евро суммасындагы ири долбоордун курулушу жүрүп жатат. Ал шаарды таза суу менен камсыз кылуу жана саркынды суу тутумун реабилитациялоо боюнча насыялык жана гранттык долбоор. Байыркы калаада бүгүнкү күнгө чейин таза суу жана саркынды суу көйгөйү жолго коюлган эмес. Көп кабаттуу турак жайлар менен социалдык мекемелерде бул үчүн атайын суу ичип калуучу курулма иштеп келген. Долбоордун биринчи этабына ылайык азыр таза сууга 40, саркынды тутумуна 30 чакырым куур тартылууда. 5 миллион 800 евролук водопровод менен канализация болуп атат. Саркынды сууларды чыгаруучу жай бир 10 миң адамга ылайыкташтырылат бүгүнкү күндө. Суткасына 2 миң кубту гана тазалайт да. Анан экинчи, үчүнчү фазада уже дальше калган немелерди чоңойтобуз. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан берилүүчү каражаттын 6 миллион евросы гранттык болсо, 5 миллиону насыя. Долбоордун жыйынтыгы менен 54.600 адам таза суу, 10 миң кожолук саркынды суу тутуму менен камсыз болот. Бул аракеттер административдик аймактык реформалоонун алкагында Өзгөн шаарынын макамын жогорулатуу үчүн көрүлүүдө. АТР деп атпайбыз, мына административ территориялык реформа жөнүндөгү маселе болгондо, мына бүгүн ушу Өзгөн шаары бүгүн статусун жогорулатуу, бүгүн райондук маанидеги шаар болсо, эртең облустук маанидеги шаар болуш керек. Шаар өзү кеңейиш керек деген маселеде мынакей сөзсүз түрдө бул канализация ишке кириш керек, элди таза суу менен камсыз кылышыбыз керек. Бүгүн мына садигин ачып атат, соц объектилердин сапатын дегендей ушу тийиштүү баардык нормалар бар, талаптар бар, ошого мындай бир жооп бере тургандай шаар болуш керек. Биринчи этаптын алкагында муниципалдык 2 мекемеге механикалык тазалоо жана насостук станцияны, лаборатория, кампа жана административдик имараттарды куруу сунушталган. Долбоордо суткасына 2000 метр кубтук кубаттуулуктагы саркынды сууларды тазалоочу станция куруу да пландалган. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Той 24, Ош облусу.